Саламатсыңарбы жолдоштор? Бүгін 6 июльда УКМКнын Баткен облусундагы Лейлек райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага Камчыбек Ташиев катышып, атайын кызматтын жаңы имаратын пайдаланууга тапшырды. Куттуктоо сөзүн сүйлөп, имараттын шарттары менен таанышып чыкты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМКнын ардагерлери жана жергиликтүү башкармалыктын өздөк курамы катышкан иш-чаранын жүрүшүндө тапшырмалар жана талаптар да эске салынды. Demek biz sizlerge bardıq şartlarda түзүп жаткандан кийин мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин берген тапшырмасынын негизинде мамлекеттин коопсуздугун сактоо бүгүнкү күндө негизги милдеттерибиздин бири. Эгерде биздин жасаган жумуштарыбыздын жыйынтыгында элибиз коопсуз жашаса, элибиздин ичиндеги ар түрдүү коомубуздагы терс көрүнүштөргө биз мыйзамдуу жооп бере ала турган болсок, демек биз өз милдеттерибизди так аткарган болобуз. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, мен сиздерден дагы бир жолу суранамын, экинчи тарабынан талап этемин, ушул мыйзамдардын чегинде мамлекетибиз коопсуздугуна түздөн түз силердин кызматыңар таасир этиш керек. Ал эми Баткен облусту өзүңүздөр жакшы билгендей, Баткен облусту түзүлгөндөн бери эле ушул кооптуу болуп келе жатат. Себеби чек ара маселелери чечиле элек. Чек ара маселелерин чечүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшап атабыз. Аны өзүңүздөр менен кошо ишти алып барып атабыз. Биздин мына айрыкча жакшы кызмат көрсөтүп аткан баатыр чек арачыларыбыздын эмгектеринин негизинде, ошолордун тайманбас кызматынын негизинде мамлекетибиздин чек арасы бузулбастан кармалып келе жатат. Ошол эле мезгилде биз мындай кылып чек арабызды ар дайым чечилбестен кармаганга, же болбосо чечилбестен эле кооруп отурганга мен ойлоймун туура эмес бул маселе деп эсептеймин. Ошондуктан биз чечишибиз керек. Чек ара маселесин чечишибиз керек. Ошого бар күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Сиздер менен чогуу ушул маселени чечебиз. Бирок ошол эле мезгилде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ички коопсуздукту, айрыкча ушул облустун тегерегинде болуп аткан ар түрдүү терс көрүнүштөргө каршы мыйзамдуу аракеттерди чечкиндүү түрдө ишке ашырышыңыздар керек. Эч кандай ишиңизге таймана турган жериңер жок. Силерде башка бирөөдөн мындай бир басым жасаган нерсе жок. Силерден бир гана талап мыйзамдын чегинде ушул жумуштарды аткарыш керек. Күнү түнү дебестен. Же болбосо өзүңөрдүн мындай бир жыргалчылыгына карабастан бардык кылган ишибиздин бир гана маселеси ушу элибиздин жыргалчылыгы болуш керек. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, бүгүн эми мындай жакшы күн болуп, майрам болуп турганда мен жаңы талаптарды койбостон силерге ушул майрам менен куттуктап, дагы мына район облусубузда бир 2 район калды. Кадамжай районунда Кызылкая шаарынын райондук отделдеринин шаардык отделдеринин имараттарын ачабыз, Бөргөндүдө ачабыз буюрса. Ошондо Баткен облусу толук бойдон бардык кызматкерлер имараттар менен камсыз болот. Ушул максатты биз өзүбүзгө мындан 3 жыл алдын койдук эле, ошол максатыбызга жетип отурабыз. Бүгүнкү күндө быйылкы жылы мамлекетибиздин бардык бурчтарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине шарттар түзүлүп бүтөт. Кайсыл бурчка барып иштебегиле, кайсыл айылдарга, кайсыл райондорго, алыскы райондорго барып иштебегиле, ушундай жакшынакай шарттар түзүлгөн. Кыжаалат болбостон ошол жерге барып так милдеттериңерди аткарып, эл алдында, журт алдында, мамлекетибиздин алдында, президентибиздин алдында жүзүңүз жарык болгонго шарттар түзүлгөн. Ошондо ишиңерге ийгилик каалаймын, ден соолукта болуңуздар, бала чака менен ойноп күлүп жүрүшүңөргө Кудайым Алла Таала насип этсин. Рахмат барыңызга. Акыркы 3 жылда мамлекет тараптан мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, мекенибизди коргоо үчүн өтө чоң жумуштар жасалып жатат. Анын баарына биз күбө болуп отурабыз. Мына бүгүн дагы биздин Баткен облусунун Лейлек районундагы жакшынакай чыккан бүт шарты менен сиздер үчүн имарат ачылып атат. Бул сиздер үчүн чоң майрам. Анткени баарыбыз билебиз кандай имараттарда иштеп жүрдүк.
кандай имараттарда кызмат кылып жүрдүк. Ошондуктан мекенди коргоо үчүн, мекенди коргоочулар үчүн бүт кызматкерлерге биринчи кезекте шарт түзүп берилсе, ошондо гана мекенди эч нерсени ойлонбой мекенди коргошот, кызмат кылышат. Ошондуктан мен ойлоймун, бүгүнкү күндө чынында эле мамлекет тараптан ушунчалык жакшы шарттар түзүлүп жатат. Ошондуктан жолдош офицерлер, жолдош прапорщиктер, кызматкерлер жалпы эле сиздердин баарыңыздарды куттуктап кетем. Дайыма жумушуңуздарда ийгиликтер болсун, мекенибиз тынч болсун, чек арабыз бек болсун. premiumbeat.com. Баткен деген жерибиз дагы ушундай кооз, мамлекетибиздин бир соонун бир бурчу, мамлекетибиздин эң бир соонун бир жерлеринин бири. Ушул жерде иштеп, мен Баткенде иштеп келгенмин. Баткенде 2 жыл иштедим, Баткенде 3 жыл иштедим, Лейликте иштедим деген мындай бир чоң бир сыймыктануу менен айтылат да. Башка жерде иштесе канча сыймыктанбайсың, Баткенде иштедим деген сыймыктануу менен айтылат. Себеби Баткен чын-чынына келгенде шарты оор, катаал, алыс жерде жайгашкан болчу. Мына азыр шарттарыбыз эле жакшы болуп калды. Бишкекке барсаң деле ушул имарат, Жалал Абадка барсаң деле ушул имарат, Көлгө барсаң деле ушул имарат, Ат башыга барсаң деле ушул. Туурабы? Түпкө барсаң деле ушул. Кайсы жерге барбы? Кара Буурага бар ушул. Мамлекетибиздин кайсы районун айтпа, ушул имарат, ушундай шарт иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Туурабы? Мында сүйүнүп, баягы орусча айтканда срадостью иштеш керек да. Берилгендик менен иштеш керек. Жөн эле жумушка келип кетип, эптеп эле күндү өткүзүп, так 6 ай иштедим, дагы 3 ай чыдап турайын, дагы 2 ай чыдап турайын деген эмес. Ар бир күнүңөрдү текке кетирбей, бүгүн кайсы ишти кылдым, ошол иштен эмне жыйынтык чыкты, ошол иш боюнча менде кандай тапшырмаларды аткара алдым, кайсын аткара албадым, кайсыга убактым жетти, эртеңки эмнени кыламын деген маселелер ар дайым мээңерде жүрүш керек. А кээде бизде башыбызда башка нерселер кирип алат. Туура эмес нерселер. Ошо туура эмес башка кирип алган нерселерди чыгарып туруп, толук мамлекет жөнүндө ойлой турган маселелер болуш керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир кызматкери берилгендик менен иштебесе, мамлекетибизде кыйын болот. Ушул жерде мен билем, мына форма кийип турганыңардын ар бириңер мамлекетибизде жакшы болсо экен, тынч болсо экен, коопсуз мамлекет болсо экен, келечектүү мамлекет болсо экен деп аракет кылып атасыңар. Мен силерге ишенем. Макулбу, жакшы деген жигиттер, бала чаганы жакшылап карагыла, үй бүлөнү жакшылап карагыла, шарттарды карагыла. Эгерде кыйналып кала турган болсоңор, мына начальникке кайрылгыла. Түздөн-түз. Сиздин болсо милдетиңиз ушул балдарды жакшылап, ушул биздин кызматкерлерге шартты түзүп берүү. Макулбу, буларды жанагыдай анча-мынча кыйынчылык маселеге туш келип калса, чыгарып кетүү ушундай болуш керек да. Ошонун баардыгын жакшылап карагын, макулбу? Анан кийин ар бириңерди баягы мен башында да айтып өткөнмүн, бар жерге барганда айтамын. Ар бириңерди мага түздөн-түз кайрылганга укугуңар бар. Макулбу? Анан кийин начальник уруксат бербей койду деген маселе болбойт. Начальников поставьте известие и, пожалуйста, обращайтесь. По любому поводу, по всем вопросам я готов вас выслушать, с вами встретиться и эти вопросы решать. Үстөбүздөгү жылдын аягына чейин УКМКнын өлкө ичиндеги бардык аймактык бөлүмдөрүн жаңылоо иштери аяктаарын Камчыбек Ташиев билдирди. Түзүлгөн шарттарга жараша атайын кызматка коюлган талаптар дагы күчөтүлүп, өлкө коопсуздугун камсыз кылуу багытында зарыл болгон иш-аракеттерди күчөтүү жагы үзгүлтүксүз ишке ашырылат. Нурзада Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион, Баткен.